Саламатсыздарбы? Мен сиздерге бүгүн RainGap тууралуу маалымат бермекчимин. RainGap'тан биз дозвон кылып, жана мисалы бизге звонок келет, ошону алып, же СМС кетирип, чыккан заданияларды аткарып биз акча тапсак болот. Бул жерде сом менен төлөнөт албетте. Ал үчүн биз Play Market'тен видеонун описаниясында турган ссылка аркылуу Play Market'тен RainGap'ты скачать этип алабыз. Мынакей открыть дегенди басабыз дагы. Биз бул жерде турган регистрация деп турат, регистрация дегенди басабыз. Бул жерде сөзсүз түрдө подтвердить деген кнопканы басабыз. Разрешение беребиз. Разрешить. Жана бул жердеги турган эки жерге биз галочка коюп старт дегенди басабыз. Бул жерге телефон номерибизди жазабыз. 36 83 73. Андан соң биз подтвердить номер дегенди басабыз. Номерибизге SMS код келет. Ошону автоматик өзү кабыл алат. Же болбосо ошону өзүбүз басабыз. Андан соң бул жерге сүрөтүбүздү коебуз, бул жерге атыбызды жазабыз, анан далее кнопкасын басабыз. Код приглашения дегенге сөзсүз түрдө 905 742 987 дегенди басыңыздар. Сөзсүз түрдө ушуну жазыңыздар. Неверный код деп сурап атат, меникин себеби мен өзүмкүн өзүмө жазып сиздерге көрсөтүп берип атам. Андан соң бул жерде ичинен айта турган болсо, өзү деле айтып атат, мына жерге задача деп турган жерди басканыбызда бизге задание келет. Анан биз разрешение беришибиз керек. Бул жакта RainGap дегенди таап туруп, мындай галочка коебуз дагы. Разрешение беребиз. Андан разрешить кнопкасын басабыз. Мынакей. Принять чыккан сураган разрешениялардын баардыгын беребиз. Мисалы, мына позвонить деп задание чыгып атат, ушул жерге биз звонок кылышыбыз керек, сразу звонок кыла коюшубуз керек. Себеби башка абонент алып кетиши мүмкүн бул заданияны, ошондуктан биз дароо звонок кылып калышыбыз керек. Бул жерде 10 сомдук задание келген экен, тилекке каршы биз азыр эле настройка кылып жетишпей калдык, ошон үчүн башка адам бул заданияны тартып алды. Ошондуктан бул задача деген жерге задание келгенде дароо чалыш керек. Ойлонбой туруп дароо чалып, биз ушул заданияны өзүбүз алып алышыбыз керек. Бул жерге мына 31 сом 99 тыйын деп турат. Сом болуп саналат бул. 63 сомдон баштап телефон номерибизге чыгарып алсак болот. 63 сомдон баштап чыгат. Жана ошондой эле биз бул жердеги адамдын контактын сүрөтү турган жерге кирип, өзүбүздүн мындай настройкаларды жүргүзүп алсак болот. Автоматически баягы задание келгенде өзү аткара бере турганды жандырып коебуз. Андан кийин эки сим картасы барлар мына жерге өзү автоматически эки сим карта болуп чыгат. Мынакей автоматически принимать дегенди басып коебуз. Анан бул жерде реферальный программа деп турат. Ушуну басып, биз мына кодду, баягы коду регистрация болуп атканда сурап атпайбы, ошол жерге сөзсүз түрдө жазабыз, описанияга жайгаштырып коем. Эгерде артыңардан адамдар, мисалы, Түркиядан катталса, мынакей, Түркиядан катталса, анда силерге рефералдан 25 сом түшөт. Ушундай болуп түшүнсөк болот. Биз задача деген жерде карап турабыз. Бул блокировка деген жерге кириштин кажети жок. Задача дегенге киребиз. Ушул жерге задание келет. Ошондо дароо аткарып калышыбыз керек.
окей, разрешение дегенди беребиз. Биринчи регистрация болуп аткан адамдар разрешение сураганда бүт баардыгына разрешение беришибиз керек. Ошондо бизге акча түшө баштайт да, задание аткарганыбызда. Мен азыр видеону токтотуп турайын, мага задание келгенде улантып, кандай задание аткарабыз ошону көрсөтүп берейин. Мага азырынча задание келе элек. Бул жерде айта турган болсом, задание өзү чыгат. Мисалы, бул адамга абонентке чалганыбыз үчүн, российский номер экен, чалганыбыз үчүн бизге 10 сом төлөп берет. Кээде 1 сом төлөп берет, кээде 30 сом, 20 сом, ар кандай төлөп берет. Ошондуктан карап турушубуз керек. Мага задание келди, достор. Сообщение жаз деп келди. Ал сообщение жазганым үчүн 10 сом 17 тыйын төлөп берди. Жана ошондой эле чалуу аткар деп келди. Мен дароо чалуу аткарганыма байланыштуу видеого тарта албай калдым. Чалуу аткарганыма 1 сом 1 тыйын төлөп берди. Жана байкаганыңыздарда эле 31 сом бар болсо, азыр 43 сом 27 тыйын болуп калды. Мына ушундай жолдор менен биз задание аткарып эле иштей беребиз, акча топтой беребиз, акчабыз чыгат. Минимальный сумма 63 сомдон баштап чыгат. Эң эле оңой, ушул жерде карап турушубуз керек, задание келер менен эле дароо аткарышыбыз керек. Эскерте кетүүчү нерсе позвонить деп турбайбы? Бул жерде задание позвонить деп келип атат го. Ошондой келген маалда биз звонок кылабыз да, бир гудок кеткенде эле дароо өчүрүшүбүз керек. Ошондо гана начисление болот. Кээде звонок кыл деп келген заданияга звонок кылганыбызда гудок кетпестен өзү эле автоматически өчүп калат. Анда биз ал заданиядан бир аз кечигип калдык деп түшүнсөк дагы болот. Ошондуктан без вложения сонун жумуш болуп атканда иштей бериңиздер. Айта кетүүчү нерсе, телефон номерибизде минимум дегенде 55-60 сом болуш керек задание аткарыш үчүн. Мына ушундай, достор, эң оңой, эң сонун жумуш. Эгер видео жакса, лайк басууну, каналыма катталууну унутпаңыздар. Чоң рахмат. Комментарийге өз ой пикирлериңиздерди жаза кетиңиздер. Мен сөзсүз окуймун. Баарыңыздарга рахмат, колдоп, коштоп, ушу лайк басууну унутпаңыздар.